Күн сайын биз көптөгөн жаңылыктарды көрүп, башка элдер менен бөлүшөбүз. Бирок алардын чынтөгүнүн билебизби? Бүгүн Бишкек шаарынын тургундарынан сурап көрөбүз. Эгерде сиздин телефонуңузга кандайдыр бир маалымат келсе, аны башка бирөөгө жөнөтөрдүн алдында текшересизби? Келген маалыматтарды башка бирлерге жибермей менин адатым жок. Мен өзүмө келген маалыматтарды башкаларга бөлүштүрө албайм. Мен өзүм ишеничим менен нерселер менен бөлүшө албайм эч. Эгер дегенде мамлекет тарабынан жиберилген болсо жиберем, сөзсүз. Эгер дегенде шектүү болсо анда жибербейм. Эч кимге жөнөтпөйм, анткени каждый кыргызстандыктын телефонуна ошол информация барат. Жакындарыма ooзеки түрүндө айтышым мүмкүн, бирок жөнөтпөйм. Мен андайларды окуйм, бирок ишенбейм, эч кимге жөнөтпөйм. Келген маалыматтарды бирөөлөргө жөнөтпөйм. Себеби аларга ишенбейм мен. Мен окубайм, мага телефон сүйлөшкөнгө эле керек. Анда-санда карта ойноп койгонго, башка эч нерсе кереги жок. Башка эч нерсесин карабайм, окубайм. Мен мамлекеттик кызматтардан келген билдирүүлөргө ишенем, албетте, эгерде алар официалдуу болсо. Ал эми майда барат келген билдирүүлөргө ишенүүнүн алдында мен аларды текшерип изилдегенге аракет кылам. Себеби дегенде, ал маалыматты кандайдыр бир адам менен бөлүшүү бул менин мойнумда болот. Маалымат бул курал. Ал чындыкты тарата да, калпты жайылта да алат. Ошондуктан бөлүшүүдөн мурун аны кеминде 3 булактан текшерүү ар бирибиздин жоопкерчилигибиз.